Кутмандуу күнүңөр менен балдар. Бүгүнкү сабактын темасы кечелердин падышасы. Биздин сабагыбыздын максаты силердин өз позицияңарды бекемдөөнүн негизги ыкмалары тууралуу билимиңерди калыптандыруу. Силер сырттан көрсөтүлгөн кысымдарга өз көз карашыңарды айтып талашууга жана чечимдерди дайыма өз алдынча кабыл алууга үйрөнүүгө тийишсиңер. Кээ бир убакта силер өзгөчө бирөө менен пикир алышууну каалаган учурда, аны дээрлик жакшы билбесеңер дагы анткорлонбостон өзүңөрдү жакшы жагыңардан көрсөткүңөр келет. Ушул сабакта биз мындай пикир алышуу үчүн көндүмдөрдү иштеп чыгууга аракеттенебиз. Силер курбалдаштарыңар мончок чогултуп койгон ак баракты көрүп турасыңар. Силер өзүңөрдүн мончогуңарды кайсы жерге коет элеңер? Эмне үчүн ушул жерди тандаганыңарды жана мончогуңардын өлчөмү башкаларга салыштырмалуу кандай экендигин ойлонгула жана түшүндүрүп бергиле. Силердин топто кандай ордуңар бардыгын, анда кандай салмакка ээ экениңерди түшүнөсүңөр. Биздин бүгүнкү сабагыбыз топто ээлеген ордубузга карабастан башка адамдар менен мамиле түзүүдө өзүн кантип ишенимдүү сезишибиз керектиги тууралуу болот. Эгерде биз дос табууну кааласак, анда ар бирибиз башка адам менен биринчи болуп мамиле түзүүгө тийишпиз. Кээде бул анчалык жөнөкөй эмес. Өзүңөрдү туулган күндөмүн деп элестеткиле. Бул жерде эч кимди билбейсиңер, бирок улан же кыздын ичинен кимдир бирөө менен сүйлөшүүнү каалайсыңар. Силер эмне кыла аласыңар? Эмне деп айта аласыңар? Аны менен сүйлөшүп жатканда дагы эмне тууралуу элестетишиңер керек. Мисалы, көз байланышын кармоо, өтө каттуу эмес, бирок каттуураак сүйлөө, жылмаюу, өзүнүн кызыгуусун билдирүү. Силердин оюңарча дагы эмне? Келгиле, башка кырдаалды элестетип көрөлү. Досторуңардын бирөөсүнүн туулган күнүнө бардыңар. Силер тааныбаган кыз же жигит басып келип сөз баштоого аракеттенет. Кандай жооп бересиңер? Силер анын жүрүм-турумун кандай баалайсыңар? Мында силерди эмне тынчсыздандырат, эмне тынчсыздандырбайт? Ошондой эле мактоо айтууну үйрөнүү керек. Бүгүн 3 дос баланы, тааныштарыңарды же ал гана эмес, бейтааныш адамды мактоого аракет кылып көргүлө. Эгерде бул адамдар силерге мактоолорду айтышса, өзүңөрдү кандай сезет элеңер? Кандай ойлойсуңар? Мактоо айткан кыйынбы же силерди бирөө мактаганбы? Бүгүн кандай пайдалуу жана жаңы нерсени биле алдыңар? Ушул тема боюнча дагы эмнени билүүнү каалайт элеңер? Силер бул маалыматты кимден алууну каалайт элеңер?